Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен кайрылып биз Assistant программасы менен таанышууну улантабыз. Бул биздин 7-чи же 8-чи видеобуз. Бүгүн сиздер менен аябай кызыктуу бир функциясы менен таанышабыз достор. Жумушуңуз Wildberries'те аналитика кылып жатканда сиздердин жумушуңуздарды максимально жеңилдештирген, максимально эффективдүү кыла турган бир өзгөчөлүк менен таанышабыз. Бул наше расширение деген жер достор. Бул жерге баса турган болсоңуздар, программа сиздерди моундай бир сайтка алып өтөт. Assistant деп тур, бул жерде установить деп турат. Достор, иш кылып Chrome'го биздин атайы кошумча бир программабыз бар. Иш кылып, эгерде могул аналитика бул деген чоң бир корабль боло турган болсо, ал эми Assistant деген могул расширение деген ушунун кичинекей бир кошумча кичинекей корабль керектүү учурда бул барып туруп кээ бир данныйларды чогултуп келет деп түшүнсөңүздөр болот. Установить деген жерине баса турган болсок, бизге деген не дейт? Установка кылып берейин дейт. Албетте биз установить расширение дейбиз. Дегенден кийин бул жака чыгып калды, жогору жака чыгып калды. Андан кийин кылышыбыз керек болгон нерсе эмне достор? Биз Wildberries'in сайтына барабыз. Wildberries'in сайтына барабыз. Дагы бир маанилүү нерсе достор, муну баса белгилеп айта кетейин, кийин проблема болот эгер неме кылбасаңыздар. Могул жерде расширение деген жер турбайбы? Бул жерде басып туруп, Assistant'тин расширениясы бул жерде турат го. Муну деген жогору жака закрепить этип коюшуңуздар керек, чтобы могул жерде туруш үчүн. Бир аздан эмнеге мындай кылышыбыз керек экендигин түшүнөбүз. Дальше программаны кандай колдонобуз? Айталы, биз деген могул гамбургерге бастыктагы категориялардын ичинен бир категория тандайлы. Айталы, дом деген категорияны тандайлы. Дом деген категорияга киргенибизде бизге эмне чыгат? Чоң категория чыгат. Бул жерден деген пат категорияга кире турган болсок, Wildberries иштебей жатабы же мен иштебей жатамбы? Кээ бир немеде бул биздин колубузда болбогон нерсе, кээ бир категорияларда кабыл кылбайт, бирок негизи категорияга киргенибизде достор, бизде сол жакта мындай бир данный берет. Бул демейде Wildberries'in сайтында жок. Биздин плагинде, биздин расширениеде муну чыгарып берет. Эмнени чыгарып берет достор? Мисалы, биз деген аксессуары для ванной деген категорияга кирдик. Бул жакта 89110 товар бар экен бул категорияда. Бирок Wildberries'in сайты достор, бир категорияга киргенде биринчи бетте 100 товар чыгарып берет. Муну унутпаңыздар, муну эске алыңыздар. Ар бир категорияны ачканыбызда 100 товар чыгарып берет. Мындайча айтканда, бул 100 товар Wildberries'теги ушул категориянын топ 100 товары деген сөз. Ушул топ 100 товардын акыркы бир айдагы обороту 63 миллион 800 миң рубль экен. 63 миллион 800 миң рубль. Мындайча айтканда, эгерде 63 миллион 800 1-2-3 миң рубль в долларах дей турган болсок, мына 900 миң доллар дейт. Демек, аксессуары для ванны деген категориянын биринчи бетинде бир айда 900 миң, почти миллион доллар оборот болуптур деген сөз да. Ушул биринчи беттеги 100 товардын акыркы бир айдагы заказдарынын саны 68 миң штук заказ болуптур. Ушул 68 миңди 30га бөлсөңүздөр, бул жердеги биринчи бетке чыга турган болсоңуздар, ар бир товар ортосупен ошончо продажа кылып жатыптыр деген сөз. Упущенная выручка менен упущенный заказаны азырынча көбүсүнөн турбай эле коелу. Иш кылып, бул жер жалпы страница боюнча негизги сводка деп коет, негизги данныйды берет. Мунун жанында достор, ар бир товардын астын карап көрсөңүздөр, мына выручка заказы деп турбай, бул деле биздин программаны чыгарып берген данныйлар. Мындайча айтканда достор, могул сенсорный дозатор деген товар акыркы бир айда 3 миллион 600 миң оборот кылыптыр, жана акыркы бир айда 2600 штук сатыптыр. То есть, ар бир товар жөнүндө сиздер деген на месте данныйларды көрүп кетсеңиздер болот. Бул товар 815 штук сатыптыр, бул 1400 штук сатыптыр, бул 672 штук сатып, 1,5 миллион оборот кылыптыр деп туруп, бардык товар жөнүндө мындай данныйларды көрсөңүздөр болот. Мунун жанында достор, дагы бир жакшы жери, айталы муну топтогу товарлардан көрөлү. Топтогу товар. Бул реклама, скорее всего, реклама болгондугу үчүн не болуп атат? 10 штук саттыр, 20 миң оборот болуптур. Андан кийинки товарны эң көп сатып аткан 3
миллион 700 миң оборот кылып атат. Муну баса турган болсок достор, бул товар жөнүндө дагы детальныйраак маалымат чыгарып берет. Не кылып берет? Бул товардын мол жашыл болгондор заказали, мисалы мол датада 22 ноябрда 360 штук сатыптыр. Ал эми ушул неме менен график менен кете берсеңиздер, кайсыл датада канча штук сатканы көрүнүп турат. Ал эми мол көктөрдү карай турган болсоңуздар, булар остатоктор. Мисалы 28 ноябрда 475 штук бар экен, ал эми мол 4 декабрда 1400 болуптур. Демек 4 декабрда скорее всего булар деген складка жаңы товарларды киргизген. Эгерде ушундай товар менен ушул адамга, ушул товарга конкурент болом десеңиз, бул кайсыл датада товар киргизип атат, кайсыл даталарда көп продажа кылып атат, кайсыл даталарда аз продажа кылып атат, буларды көрсөңүз болот. Бул товар акыркы 1 айда канча оборот кылды, канча штук сатты жана азыркы учурда Wildberries складында канча штук остатогу бар экендигин да көрсөңүз болот. Дагы бир нерсе достор, текущий остаток дегендин үстүнө баса турган болсоңуздар, кайсыл складда канча штук бар экендигини. 760тын 759 Калидинанын складында экен, ал эми 1 штугу болсо каякта экен достор? 1 штугу деген бул Подольск складында экен. Иш кылып достор, бул данныйлардан дагы өзүңүздөргө жараша жакшы маалыматтарды чыгарсаңыздар болот. Дагы кандай данныйларды көрсөк болот достор? Айталы, мол товарга кирдик. Бул товарга кирдик, жанакы эле данныйлар бар. Анын жанында мисалы бул Окки деген товар экен. Окки деген товарды сатып, Окки деген брендтен кечиресиздер. Окки деген брендтин жалпы товарларын көрсөңүздөр болот. Ар бир товарынан канча оборот кылып жатканын көрсөңүздөр болот. Плюс Окки деген брендтин акыркы 1 айдагы жалпы оборотун көрсөңүздөр болот. 82 товары болгон Окки деген бренд акыркы 1 айда 15 миллион 423 миң оборот кылыптыр. Мисалы, бул жерде деген 15 миллион 500 миң деп кое турган болсок, 15 миллион 500 1 2 3 15,5 миллион 220 миң доллар. Кандай сонун? Бир эле бренд 220 миң доллар оборот кылып жатат. Бул Бишкектеги толтура бутиктерге насип болбогон, түшүнө дагы кирбеген обороттор деген сөз. Ошого деле мен мындай маалыматтарды айтып жатканда, кээ бирлер Wildberries'ке киргенге пропаганда кылып жатат дегендей ойлоп калышы мүмкүн. Мен эч качан пропаганда кылбайм, бирок болгондой сиздерге көрсөтүп коюу деле мен оюмча маанилүү. Иш кылып достор, бул жактан деген бренд жөнүндө маалымат алсаңыздар болот. Дагы бир нерсе достор, биздин программанын жардамы менен кандай данныйларды көрсөңүздөр болот. Айталы, аксессуары деген категориядабыз. Бул жакта жана көргөнүңүздөй 62 миллион 754 миң оборот болуп жатат. Бул жакта 100 товар бар. Сиздер деле ушул топ 100гө чыга турган болсоңуздар, примерно моундай оборотторго расчет кылсаңыздар болот деген сөз. Дагы бир нерсе, жана айтпадым, мол сөзсүз түрдө жогору жакта туруш керек деп. Айталы, бул жакта биздин pop-up деп коебуз. Биздин расширениянын бир бөлүгү турат. Эгерде бул жерге баса турган болсоңуздар достор, бул бет жөнүндө сиздерге дагы кошумча маалыматтарды чыгарып берет. Эми бизнес деген бул данныйлар менен иштей билүү да. Ошондуктан деле сиздерге максимально көп данный чыгарып берет. Ушул данныйларга таянып сиздер өзүңүздөр чечим чыгарышыңыздар керек. Рыноктагы эң күчтүүмүн деген программалар деле сиздерге мол товарды сатсаң болуп кетесиң деп айтпайт. Бардыгы эле сиздерге данный чыгарып берет, а чечимди өзүңүздөр кабыл алышыңыздар керек. Бул жерде эмне данныйлар бар достор? Биринчи количество продавцов 66 экен. Биринчи бетте 100 товар бар экен. Бул 100 товарды 66 адам сатып атыптыр. Мындайча айтканда, кээ бир мол топ 100дөгү товарлардын кээ бирлерини бир канча товардын бир эле бренд сатып атат деген сөз. Количество продавцов эмне үчүн маанилүү достор? Бул бетте монополия барбы же жокпу дегенди көрүш үчүн маанилүү. Айталы, эгерде бул жерде 15 же 20 эле штук продавцов болгондо, демек биринчи бетте хорошо жакшы продажалар бар, бирок биринчи бетти бүт эле бир канча эле адам ээлеп алыптыр деген сөз. Бул беттеги товарлардын орточо баасы 1399 рубль экен, 1400 рубль экен. Получается, бул категорияда биринчи бетке чыга турган болсоңуздар, орто эсеп менен 1400дүн тегерегинде товар сатат экенсиздер. 1400дүн тегерегинде товар сата турган болсоңуздар, комиссия, логистика, товардын себестоимостун чыгарып салганда сиздерге примерно пайда калабы калбайбы өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Среднее количество продаж деген эмне? Ушул категорияда ушул товар менен чыгып
биринчи бетке чыга турган болсоңуздар, бир айда орто эсеп менен 767-750 штуктун тегерегинде товарга расчет кылсаңыздар болот. Ал эми оборот средний оборот 705 миң деген сөз. Бир товар менен бул категорияга кирип биринчи бетке чыга турган болсоңуздар, орто эсеп менен 705 миң оборотко расчет кылсаңыздар болот. Бир товар менен деген сөз. Ылдыйында деген тренд продаж на данной странице дейт. Биринчи беттеги мол товарлардын трендтери, то есть оборотторунун өйдө ылдый болгондорун бул жактан көрсөңүздөр болот. Пока что бизде точно данный болгон бир 2 айлык данный бар, бирок бара-бара бул данныйлар Кудайым буйруса топтолор, а биз бул жерде деген жок дегенде квартал болбосо 6 айлык графикти коебуз. Бул деген сөз эмне? Аксессуар для ванной деген категория жогору карап баратабы, же ылдый карап баратабы, сезон өлүп баратабы, же наоборот көтөрүлүп баратабы дегенди сиздер могу графиктен карап көрсөңүздөр болот деген сөз. Дагы бир нерсе достор, товары на этой странице деген бул аналитика страница болуп атпайбы? Ал эми ушунун эле мол жагына баса турган болсоңуздар, биринчи беттеги 100 товардын ар бири жөнүндө сиздерге деген детальный данный берет. Бул жерде баса белгилеп айта кетчү дагы бир нерсе достор, биз пока фотосун койдук, названиясын койдук, бренд, цена, продажи, анан акыркы кварталдагы продажасы жана оборотту койдук. Бирок тажрыйбалуу биздин кардарларыбыз, колдонуучуларыбыз бул жерде дагы точнораак болуш үчүн башка кандай данныйлар болуш керек экенин айтса, биз аларды деле коюп коебуз. Эң маанилүүсү бизде Wildberries боюнча полный данныйлар бар. Главный сиздерден талап болуш керек. Талап болгондо дагы мен муну каалайм деп ойду кетти бирдемкелер эмес. Көпчүлүк кардарлардан, көпчүлүк биздин колдонуучулардан кандай талаптар болот, ошого жараша биз деген приоритетине жараша бул жактан фильтрлерди коюп беребиз. Бул жактан данныйларды көргөндөн кийин кимге кайсы ыңгайлуу болсо, кимге CSV, кимге Excel файл удобный болсо, ошону менен бул жака басып, бул данныйларды скачать этип алып деле колдонсоңуздар болот. Жалпы жонунан айтканда достор, бул программа, то есть бул расширение супер жумушуңуздарды жеңилдеткен нерсе. Дагы бир нерсени сыймыктануу менен айта алам достор, что конкуренттерде жок, бирок бизде болгон бир функция моундай. Конкуренттерде обычно категорияга кирип, категориядан гана анализ кыла аласың, бирок биз программисттер менен акыркы жарым жылдан бери аракет кылып отуруп, ключевой сөздөр менен дара анализ кыла турган функцияны коштук. Мисалы дейли биз деген эгерде сумка деп жаза турган болсок, же сумка женская деп жаза турган болсок, муну поисковиктен издей турган болсок, бизге деген сумка женская деген категория менен, категория эмес, именно ключевой сөз менен. Wildberries'те иштегендер билет, ключевой сөздүн канчалык маанилүү экендигини. Ключевой сөз менен товарларды чыгарып берет. Бул товарлардын ар биринин данные бар. Бул категорияда чыккан биринчи 100 товардын данные бар. Анын жанында могул жерде басканыбызда конкуренттерде обычно ушул функциясы жок достор. Эгер бул pop-up'ты баса турган болсоңуздар, сиздерге деген именно ключевой сөздөр менен деле данныйларды сиздерге бере турган функциясы бар. Бул менин оюмча түшүнгөн адамдар үчүн, түшүнгөн биздин колдонуучуларыбыз үчүн супер жеңилдетилген бир функция. Бул жактан адаттагысындай эле бул товарлар жөнүндө данныйларды карап, скачать этип колдоно берсеңиздер болот деген сөз. Бул функциябыздагы достор, наше расширение деген функциябыздагы именно внешняя аналитика үчүн колдонулган функция. Программа бизде 3 күн пробный версиясы бар. 3 күн пробный версиясынан кийин бул жактагы pop-up иштебей калат, бирок могул жердеги могул виджет, могул данныйлар бир товардын ичине киргенде бул товар жөнүндөгү детальный данныйлардын бардыгы иштей берет. Андыктан программаны сатып албасаңыздар деле сөзсүз түрдө программага подписка болуп, биздин социалдык тармактарга подписка болуп, анан бул расширениени колдоно бериңиздер. Албетте муктаждыгыңыздар болсо жана программаны сатып алсаңыздар, бул биз үчүн деле аябай жакшы бир поддержка болот, бирок сатып алышыңыздар шарт эмес. Колдоо көрсөткөндөр, поддержка кылгандар, комментарий жазгандар, каналга катталгандар, барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Кудайым буйруса кийинки видеолордун көрүшкөнчө аман болуңуздар.